кыргыздар тосту да, кыргыз эли тосуп, кыргыздар дос болуп, жакын болуп, туугандай болуп, аларга рахмат деп аткан. Ошо кыргыздар жок болсо биз ошо вообще мияктан уже биз ачып калбайт эле дейт. Ошо депортация болгондочу, суук болгон да, кышта болду. Ошон үчүн алар жардам берип, тамак менен бөлүнүп, ушундай жашап, ошо тирүү калышты. Дайым мени рахмат деп жүрөт да бүгүнгө чейин. Мен да ошо балдарымга, ошо чечендердин кичике балдар бар го, сүйлөшөбүз да, окугандар балдарга айтабыз, дайым эле биримдикте болгула, бири-бирибизди сыйлagыла, кыргыз менен биз бир туугандай болуп кеттик деп, дайым эле бир тууган калабыз да. Калка учурунда, зикир чалынып аткан учурда ортого суу, анан туз, нан коюлат. Ошол окулган Курандын, анан зикирдин берекеси ошонун үстүнө түшсүн деген ниетте да. Зикирден кийин ошол Маулид окулганда бир настроение көтөрүлгөндөй болуш керек да. Жөнөкөй эмес, как попало эмес да. Бул деле өзүнүн эмеси.